Тур кыргызым, тура кой, жатпагыла, тургула, кол чапкыла, келатат Гүлжайна. Айлана, эмне анча өзү чугулуп атасыз, эмне туруп, эмне Ой, Кыргызстандын бардыгын тургузуп аткан кызчы жанагы Гүлзат деген бар го. Ай, жоңгогула, кыргыз бир туруп алса жатпай жаман кылат, эй. Кой. Тур. Эмнеге турам? Келатат. Санжар чакыр. Туугандар өзүңүздөр байкагандай эле эч ким келгенде турбай биздин эжекебиз ушул айым келатканда туруп тосуп алгандын да бир себеби бар. Жок нерседен бар кылган таланттуу кыргыздын кызы Гүлзат Мамытбек салам Кыргызстандын төрүндө кол чаалар менен тосуп алыңыздар. Саламатсызбы? Кол чаалар. Биз мына туруп турабыз. Келиңиз, куш келиңиз, төргөтүңүз. Өрөс кешиктүү, супсулуу эжекебиз келип калды, туугандар кол чаап койсоңуздар болот. Келиңиз, төргөтүңүз. Алыстан уксаң бир баатыр жанына келсең кичинекей эле Гүлзат го, Мен сизди эмнегедир бизге да ушундай суроолорду берип берет да, телевизордон аябай эле толук көрүнөсүз, арыктап кетиптирсиз, кичирейип кетипсиз, кичинекей эле экенсиз, жаш экенсиз, жашынакай экенсиз. Сиз дагы Инстаграмда мындай жакын тартасызбы, Аябай мындай бетиңиз чоң көрүнөт да. А мындай жашынакай эле кыз турбайсызбы? Кандайсыз? Амансызбы? Куш келипсиз? Жакшы келип алдыңыз, кыйналбай. Адатыңызчы эле, баягы күндө биз сизди Инстаграмдан көргөндөй эле жүгүрүп келдиңизби, же басып келдиңизби? Жок, жүгүрмөй. Мен баса албай калдым. Мен жүгүрүп, же жүгүрүшүм керек, же учушум керек. Сиздин тура кой кыргызым, тура кой деген сөзүңүз азыр кичинекей балдарга чейин айтып калышты, тура кой депчи. Ушул сөздү мынакей сиз кыргыз элине сиңирип атасыз Гүлзат Мамытбектин атынан. Бирок ушуну кандай кылып ойлоп чыктыңыз ушул сөздү? Мен кичинекей кезимден эле аны сезчүмүн. Кичинекей кезимден эле жүрөгүмдө бар болчу да, бирок аны айтчу эмесмин. Анткени айтсам эле, бирнерсени айтсам эле, бул эмне деген кыз я, бул кыздын кандай кызы я, бул эмнелерди айта берет деп түшүнчү эмес да. Жок, андан көрө оозумду жаап эле отура берейинчи. Мен андан көрө өзүм ичимен эле ойлонуп отура берейин. Деп ушул нерсе жүрөгүмө батып, анан кийин жарылды былтырчы. Анткени мен окуп баштадым, үйрөнүп баштадым, чет элге чыга баштадым. Ошол жерден мени ойго түштү. Гүлзат, карачы сен кимсиң? Карачы өзүңдү. Какая ты классная, you are amazing депчи. Анан кийин Америкага барганда, же чет элге барганда, мендей шатыраң, анан кийин мендей мындай шарт жүргөн кыздарды аябай баалайт да. Анан мага ошончалык көбүрөөк мамиле кылып, көбүрөөк көңүл бурган сайын мен андан бетер ачылбадым да. Кокуй Гүлжайна экөөбүз кетели ошо жака. Көңүл бурат экен. Аларды дагы башкарып бир 150 киши отурду, лидерлер ар кайсы өлкөдөн. Италия, Франция, Германия, Америка, Япония, Китай, Россиядан. Казакстандан да отурушту. Ошолдун астына чыгып алып, бутум титирип атат. Бирок микрофонду алып алып, сен Италияңды көтөр, сен Казакстаныңды көтөр, сен Россияңды көтөр, мен Кыргызстанды көтөрөйүн, биз планетаны көтөрөлү. Деп эми мындай, ар бир кыргыздын ичинде манас жашайт да. Ошо манас ойгонсо керек да. Мен монтип айтып аттырмын, анан видеодон көрдүм да. Ушунчалык күн чачырып айтып аттырмын. Тура калып кол чабышса боло, ушу 150 киши, 150 лидер. Бул каяктан чыккан кыз? Бул ким? Мен Кыргызстандамын, I'm from Kyrgyzstan. Десем, Курдистан дейт. Жок, Курдистан эмес, Кыргызстан дегилечи, хотя бы Киргизстан дегилечи деп. Киргизстан деген сөздү үйрөтүп алдым, рахмат деген сөздү үйрөтүп алдым. Рахмат дешет, жакшы дешет. Анан кийин сен элиң ушундайбы дейт. Мен элим ушундай дедим. Ар бирөө ушундай дейт. Ар бирөө ушундай. Ар бир кыргыз ошондой. Кичине уктап жатабыз, ошону ойготуп атам. Кол чаап коюңуздар анда ошо. Ал эми Гүлзат айым, тура кой биринчи толкуну болду, андан соң эле Гүлзат айымдын бийлери бул экинчи толкуну болду. Укмуш өзгөчө бийлер, карасаң Майкл Джексон эс алып аткан бийлери, бул жактан чыгыш дүйнөсүнүн кыргыз бийлери. Деги эле адамдын мындай эч ким жок кезде туруп бийлеп туруп ошонун миллиондогон аудитория көрөт дегенге бул барыш үчүн эле чоң күч керек. Ошондуктан азыр ошол күчүңүздү биз доверие сынап туруп бул жактан бийлеткибиз келип атат. Бизге келген маалымат боюнча сиз чыгыш музыкасына жакшы бийлегенди жакшы көрөсүз. Азыр мындай кылалы. Чыгыш дүйнөсүнөн бир музыкага бийлетели, андан соң эле десерт кылып туруп Майкл Джексондун музыкасын. Кол чаалар анда болсо келиңиздер, биз Гүлзат айымдын бийине күбө болалы. Кол чаалар келиңиз, ортого келип бериңиз. Биздин диджейбиз сиз үчүн жакшынакай музыка даярдап койгон, чыгыш дүйнөсү дедиңиз, өзүңүз каалаган бир түркүн балким аткаруучулар бар болуп калар. Мейли, коюп берсинчи көрөлү. Анда эмесе, кол чаалар жаңырсын, Гүлзат Мамытбектен мастер-класс. Сиз жөн эле өзүңүз бийлебейчи? Мен бул эжекелерим дагы аябай сиздин фанаттарыңыз деңиз, жакшы көргөн фанаттарыңыз. Сиз ортого отурсаңыз, эки эжеким эки четесинен сизде турасын. Сиз кандай билесеңиз,
дал ошондой кылып кайталайт, макулбу? Макул, макул. А мен бул жактан четке туруп хахатайып турайын. Макул. Анда берсе 1 2 3. Ооба, кана колуңузду көтөрөбүз. Күлгөнүндө окшошту Ооба, шырта. ооба, оостур, албетте. Жанды, кыздар. Жанду? Ооба. Оштурасыздар, О, О. Кол чапканыз. Гүлжайдан не болду сага? Мен Гүлзатты көрүп аттым. Хай бале. Баракелди. Кол чалар. Азыр мен Майкл Джексон. Да, азыр мен сизди дароо токтотуп калбасам, о биринчи орунда отурган байкелердин давлениясы көтөрүп кетпесин, Аябай жакын отурушат. Анда эмесе сиздер үчүн Майкл Джексондун бийлери Гүлзат Мамытбектин аткаруусунда. Айта кетчү нерсе туугандар, буга өзгөчө бир чоң талант керек. 3 2 1 make some noise to welcome. Go! Окшошот, көрдүңөрбү? Кыргыз бийлегенде соң бийлейбиз да. Кыргыз любой нерсени бийлейт да. Назира эжеке, башка бирөө келгенчи Гүлзат эже. Бул жакта деген Гүлжайна укмушундай атырлы укмуш катып сүйлөйт да. Сиз келген айран таң калып калдым. Бүгүн Гүлжайна өзгөчө назик. Жок, мен өзгөчө назик эмесмин. Себеби мен Не болот Гүлзаттын ар бир сөзүн мен кызыгып угам да. Жаттап калып атасыз. Себеби ушунчалык мен эле эмес, бардык кыргыз укса болот. Себеби Гүлзат өзү ушундай жүрсө Можно дагы. помедленнее я записываю. Птичку жалга. Гүлзаттын эң керемет бийине кол чабуулар болсун. Албетте эле берүүчүлөрүбүзгө биз берүүбүздүн башында айтып кеткенбиз, бүгүнкү темабыз Instagram жылдыздары, соц тармактарынын жылдыздары. Деги эле сиз Хайтай мугалими катары биз көптөн бери тааныйбыз, Ишмер Айым катары да көптөн бери тааныйбыз. Бирок баракчаңызда аз эле адам бар болчу. Көп учурда бир 2000 3000 ар жак бир жактан адамдар бар болчу, арадан эле толтуруп кетти. Азыр канчага жетти? 216 000 болуп турат. 216 000. Instagram деген чоң инструмент турбайбы деген ой эмне болуп келди? Жана кандай кыймыл аракеттер менен, иш аракеттер менен инсандардын санын көбөйтө алабыз? Мен биринчиден окуу өттүм. Пиар окусун. Пиарды дагы public relationship дейт, англисчеси. Бул мындай которулат да. Эл менен болгон карым-катнаш деген сөз да, ошону билдирет. Пиар. Кандай карым-катнашта болсоң, ошончолук популярный сөз өткөн. Ошону жакшы аябай сонун окуусун өтүп келдим Европадан. Анан ошону колдоно баштадым. Мен эми Instagram аркылуу эл менен общение кылып атпаймынбы? Мондай сүйлөшүп атпаймынбы? Ошо сүйлөшүүнү дагы туура кылыш керек экен. Мисалы, эки адам сүйлөшүп атса, биз ойлойбуз сүйлөшүп атышат деп. Жок. Сүйлөшүп атканда ортосунда 18 бөлүкчө бар экен. Ошолордун эң биринчиси бул көңүл бурушу керек экен. Көңүл бурбаса бул общение жок. А биз мынтип эле сүйлөшө беребиз го. Санжар угатам сүйлөй бериң сен угу. Жок, бул общение эмес. Санжардын сөздөрү келе берет, келип бияктан кете берет. Ал нерсе менин кулагыма келбейт. Ошондуктан көңүл болуш керек экен. Көңүл буруп угуп туруш керек экен. Анан кийин намерение деп коет экен, экинчиси бул ниет. Санжар мага сүйлөш үчүн бул ниеттүү болуш керек экен. Ошол ниетти коюп туруп, азыр Гүлзатка сүйлөйм деп туруп, ниетти. А биз кантип сүйлөйбүз? Мындай сүйлөй беребиз, сөздү ыргыта беребиз, ал сөз жеттиби, жетпедиби карабайбыз. Иш кылса ошондой 18 нерсе бар экен да. Анан кийин европалыктар любой нерсени пластилин менен монтип лепка кылат экен да. Кандай болот кыргызча? Сен кыргызча үйрөткөнчү? Чогултуп, чаптап. Чогултуп, ошол бир кишини чогулттум, анан экинчи кишини чогулттум, анан ошо 17 бөлүкчөнү чогулткандан кийин биз көп нерсени жок кылат экенбиз да. Ичинен 18дин бир 4-өн эле колдонот экенбиз, анан ойлойт экенбиз биз сүйлөшүп атабыз деп. Жок, ал общение эмес экен. Азыр биз канчасын колдонуп атабыз? Азыр биз баарын тең колдонуп атабыз. Азыр 18 тең, Ошо 18дин ичинен кайсынысы жанакы сотан? Деп кыйкырганыңыз. Бул воздействие, Бул канчасы? Impeachment. Бул бир 17-чи бөлүгү да. Импичментке болчок болсо штуганда. Аны эми түшүндүрө кетсеңиз. Воздействие деп коет, бул воздействие. Таасир берүү. Таасир берүү. Таасир берүү. Аны мынтип эле айта берсеңчи, мен мисалы азыр отуруп алып
отам, мен ушундай кыргыздын деймин мен. Бул воздействие эмес. Понимаете? А воздействие мондай. Воздействие, таасир берүү. Ошол таасири жок эле сүйлөй беребиз да. Сахнага чыксак деле воздействиеси жок эле ырдай беребиз. Таасир берүүсү жок эле. Мына эптеп ырдап эле акчаны алып кетсек болду. Жок. А мондай публиканы жандандырып, от кылып, деген ушул нерсе общение да. Сизге чейинки бүгүнкү күндө берүүбүздүн каарманы болуп, эң алгачкылардан болуп миллиондук подписчик чогулткан айым Анжелика болуп кетти. Жана сизден суроо, канча убакыттан кийин сизде миллион подписчик болот деп ойлойсуз? Мен Кудай буйрса ушу эмки жылга чейин миллион кылам. Эмки жылга чейин. Эмки жыл точно миллион болот. Кылбасаңыз азыр сатып атат, сатып алсаңыз деп болот. Распродажа Мен баарын тең адал кылышым керек да. Алдабашым керек. Орусча айтып коет, как есть. As it is, англисча айтканда. Сиз өзүңүз орус мектепте окуган окшойсуз, э? Ооба. Аны англисчени да, аны кыргызчаны. Ал эми канча тилде эркин сүйлөй аласыз? 6 тилде азыркы күндө. Анан Кыргыз тили менен 7 тил. Жок, кыргыз тили менен чогуу. Азыр испанча, итальянча, французча, анан японча, кытайча үйрөнгүм келет. Уже итальянскийди баштадым, испанча. Бул аябай сулуу тилдер да. Өзүңүз кайсы жердин кызы болосуз? Алабука. Сиз ар дайым ушундай күлүп жүргөнүңүздү көрөбүз. Элге позитив берип жүрөсүз. А бирок сиздин да кайгырып калган учуруңуз болобу? Кандайдыр бир нерселерге? Ооба, болот, Алтын. Жакшы. Мындай азыр күлбөй эле кайгырсаңыз кебетеңизди көрөйүн. Күлө эле туруңузчу. Ушул ой келгенде сизде Кайгырганда ошол ситуациядан кандай чыгасыз? Ооба. Эмичи биз толкундарга түшүп турабыз да, түшүп кирип коркунуч толкундарына көп болуп калабыз. Болбой калсачы, мындай болуп калсачы деп эле коркунуч толкунуна түшүп калабыз. Жок, ошондон чыкканга аракет кылыш керек. Ошондо мен жаман сезип баштаганда, Гүлзат, кайсыл толкундасың деп өзүмдү изилдейм да, анан кийин, сен коркунуч толкунуна түшүп калыпсың. Чык, Гүлзат, чык, тур деп өзүмдү энтузиазм толкунуна чыгарып алам. Баары тең жакшы болот. Канчалык бийик толкунда болсоң, ошончолук мээң жакшы иштейт. Ошончолук жакшы идея, жакшы чечимдер келе баштайт. Эң биринчи бул эми сиз тура кой деп жаздыра баштаганда дароо эле билген эмессиз да. Албетте билген жоксуз, көзү ачык эмессиз, мындай элдин баарына ушундай резонанс болуп кетет, баары турай баштайт, пародия кыла баштайт депчи. Сиз тарттыңыз, Инстаграмга чыгардыңыз, жанакы ошол убакытты, момент осознания деп коет, жана аябай жакшы кетип атат, бул аябай чоң толкун болуп баратат деген сезимдериңиз менен бөлүшүп өтсөңүз. Кандай убакытта түшүндүңүз бул окумуш нерсе, мына алдында келечеги бар экен, тура кой менен эле көп жака чыкса болот экен дегенде? Мен анычы айтып атканда эле түшүнгөм. Тартып атканда эле? Мен тартып атканда эле мен ушул месседж, ушул ушул сөз кыргызыма жетет, кыргызымдын жүрөгүнө жетет деп билгем мен. Мен анткени кичинекей кезимден аны туюп жүргөм, мен билгем кыргызды билсе ойготот депчи. Мен кыргызды өзүм ойготорумду билбептирмин да. Анан бирок билим алып, ошону түшүнгөм. Азыр кыргызды тургузам. Деп туруп анан кийин тарта баштадым. Мурда бир эле видео чыгарчым, бир видео, 2 видео эле. Анан кийин ошол мени окутуп жүргөн мугалимдерим айтты. Сен сага эмне жардам берип атат? Ошо видеолорум жардам берип атат десем, анда аны 5 кылбайсыңбы? Сага эмне жардам берип атса, ошону 5 эсе көбөйтпөйсүңбү? Десе, туура айтасың деп мугалимдерим айтты. Анан 5 видео тартып баштадым. Анан өзүм да акылдымын да, мен кыргыздын кызымын да. Аябай акылман элбиз биз, ушунчалык акылман элбиз. Анан эмне үчүн мен 10ду кылбайм дедим. Азыр 10 видео тартам. Күндө 10, 11, 20га чейин чыгат. Барган турган жеримде эле кыргыз тур. Карачы мен чуркуп атам. Карачы мен туруп атам. Карачы мен мынтип атам деп 10 видео чыгарып атам. Ошол нерсе жайылат экен. Кыргызым болсо ал видеолорду жүктөп туруп бири-бирине таратат экен. Сетевой маркетинг деген бар, ошолор бири-бирине таратат экен. Бири-бирине тура коем, сетевойду кылалы деп мен ал жакта аябай популярдуу экен. Мага Украинадан дагы чыгышпады. Гүлзат, сиз Украинада популярдуу болуп атасыз. Биз сетевой лидерлер чоң экранга коюп алышып, вот эта киргизская девушка, она безумная, она crazy деп коет деген башкача адамдарды. Ушундан үйрөнгүлө деп бийлеген семинарларда коюшат экен да мени. Анан кийин казак элиме дагы казак элин аябай жакшы көрөм. Мен ошол жакта 2 баламды төрөдүм, уулуу 2 баламды. Казак эли ушунчалык бир нах эл да. Сиз эми жет атаңыз түйү менен эле ошо алабукаданбы? Таластан эмессизби сиз? Качан токтойт деп атам. Аттан эле кетип атабы? Менден ашып кеттиңиз да ошото. Айтсаңыз, сиз Кыргызстанда жашайсызбы же чет мамлекетте? Мен кыргыз, эмичи мындай чоң земной шар, кичинекей шарик болуп калды. Ошону түшүндүм. Биз космос экенибизди түшүндүм да. Эми тияка буяка барып келгенге азыр Кудай буйрса кудурет жетет. Ошентип эле кыдырып жүрөбүз. Кыдырып жүрө 3 баланы ким багып атат анан?
мен балдарым бир укмуш балдар да. Мен ушунчалык мен Кудайдан тилеген балдар да. Алар мага поддержка кылып кайта дем берип. Ошо үй бүлө жөнүндө бир аз айтып кетпейсизби? Канча Канча бала? 8 жаш, 6 жаш, 3 жаш. Ого. Мен кичинекей кызым 7 жашында эле, 7 айында эле мен Кариб деңизине барып чоң билим алып келгем. 2 жыл мурун, 2016-жылы май айында. Анан кийин балдарым ушунчалык акылман балдар. Менин балдарымдын атасы жакшы киши, аябай жакшы киши. Бирок анын талабы үйдө отур деши. Мен үйдө отуруп чүнчүп, семирип, былчыйып кеткем. 2 жыл мурун, 2 жарым жыл өзүм жакпай, жийиним келип, эмичи биз аялзат ушунчалык башкачабыз да, биз баардык жакка жетише алабыз. Ошо кыргыздын эркектеринен суранарым. Аялды үйдө отургузбай, кайта чыгарыш керек. Чыгарып, элге чыгарып, ошондо аялзат баардык жакта жетишет. Баардык жакка биз ушунчалык сонбуз, Гүлзат айым, айтсаңыз, сиз мынакей интернет аркылуу, Инстаграм аркылуу кыргыз элибизге таанымал болдуңуз. Кыргыз элге мынакей кыргыздын кызы ушундай болуш керек, мекенчил деп таанылып келет. Өзүңүздү мекенчил деп эсептейсиз, Ооба. Анда болсо жакында эле биздин ушу дагы эле интернетти жарган биздин чоң инсандарыбыз, чиновниктерибиз ушу кыргыздын кимин билбей коюшту да. Сиз билесизби? Ооба. Анда бир дүркүрөтүп кол чаап мекенчил Гүлзаттан каракей бир коштойсуңар, ырдашасыңар. Хорошо, кеттик анда. Кудай колдосун дейинби? Ак мөңгүлүү асказолор талалар, элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылым мага тосын мекендеп, сактап келди биздин ата бабалар. Алгалай бери кыргыз эл, азаттыктын жолунда, өркүндөй бер өсө бер, өз тагдырың колуңда. Ай, азаматсыз кол чаап коюңуздар. Барекелде. Барекелде. Эгерде сиз менен кененирээк убакыт бар болсо 6 сааттык салам кыргызстан тартыш керек болуп калат экен. Убакыт зымыраган куш, тилекке каршы бүгүнкү интервьюбуз да соңуна келип жетти. Салтка айланган сурообуз бар. Гүлзат айым, айтып кетсеңиз, Кыргызстандын жаркын келечеги дегенде сизди кандай элестетет сизди? Эки сүйлөм менен. Ар бир адамдын өз максаты болуш керек экен. Мен эми өзүмө гана максат койбой, элиме да максат коюп койдум. 2030-жылы Кыргызстан биринчи өлкө болот. Дүйнөдөгү эң биринчи өлкө болот. Омин деп коюлат, омин. Айтканыңыз келсин. Анткени биздин акылыбыз ушунчалык терең, ушунчалык укмуштай, бизден медициналык сонун эмелер тарайт. Көрдүңөрбү? Чын дейт. Технологиядан бизде биринчи сөз бизде болот. Шоу бизнесте биринчи сөз кыргызда болот. Мондай культура, маданият, башка Анткени биздин мээбиз маслада. масла. Маслада. Бизде болот. Ошондуктан кыргыз 2030 биз аз эле убактыбыз калды, 12 эле жыл калды. Биз тез баттанышыбыз керек. Анткени биз ушундай элбиз. Мен кыргызга дем берем, кыргыз бүткүл планетага дем берем. Баарыбыз сизге окшоп калабыз, тур Тур планета тур деп калабыз, Кудай буйрса. Анда эмесе келиңиздер, ошондуктан 2030-жылы Кыргызстандын баары блогер болуп катышат ошондо. Анда эмесе сүрөткө түшөлү, селфи. Кол чаап койсоңуздар. Эгерде убакыт болсо биз Гүлзат айым менен көп сүйлөшүп, сиз менен көп отурмакпыз, сүйлөшмөкпүз. Тура кой кыргызым. Албетте биз Гүлзатты жакындан көрбөгөндө билчү эмеспиз. Чын эле туруш керек экен, чын эле иштеш керек экен, чын эле жүгүрүш керек экен. Туурабы азыр эже? Тура. Биз да бүгүндөн баштап Гүлзаттай болуп жүгүрөбүз, Гүлзаттай болуп иштейбиз, Гүлзаттай болуп күлөбүз. Эжекелерибиз апарып Гүлзат чегем көргөндө ушундай арыктагысы келип кетти окшойт. Болбосо жөн эле тургусу деле чуркагысы келип атат. Чуркайбыз. Кол чаап койсоңуздар болот. Эртең бул комментарий үчөө жал жакта ойлой койсоң, сон сөздөр. Анда эмесе Гүлзат айым, келиңиз, биз сизге даярдаган жагымдуу оюнубуз бар. Жөн кетирбейбиз, белектерди беребиз, жана ушул белектер бергенге чейин сизге жагымдуу конкурстарыбыздын реквизиттерин даярдап туруп, оюнду баштайлы. Кол чаап койсоңуздар. Биз сизге атайын Гүлзат Мамытбек боулингин даярдап койдук. Анткени сиз жөн адам эмессиз да. Карасак тиякта чуркап жүрөсүз, биякта чуркап жүрөсүз. Жөнөкөй адам болсо жана эле мээси айланып, чарчап кулап калмак. Сиздин оңой менен башыңыз айланбайт. Ошого сизди азыр кыйнайбыз биз. Эч ордугу жок, баары жөнөкөй. Бул жактан биз сизди бул жерге коебуз. Анан ордуңузда эле турасыз, биз сизди айландырабыз бул жактан.
Бул оңой айланат. Айландырып топ түшүргөндөн кийин сиз могу сызыкка келесиз. Ол топту аласыз дагы, ол жактан боулинг кылып теттегилерди кулатасыз. Болду ошол эле. Ошону кылгыча ырдайсыз. Хорошо. Параллельно. Сиз да Наполеон сиздин тайкеңиз болуп кетип турбайбы? Ооба. Бир убакта 2-3 нерсе кыймыл аракет кыла берет экенсиз. Ошого келиңиз, муну сиз кармап туруңуз эжекем. Сиз бул тарапка келиңиз, кол чаап койсоңуздар болот тургандар. Так. Мен кулап калбаймынбы? Мен карап туруңуз, вы же мужчина. Албетте. Мындай сөздөн кийин кантип карабай коесуң туруп? Туу ята деп кое бербей койсоң да болот да. Анда эмесе даяр болсоңуз биз сизди айландырабыз. Ооба, карап туруңуз мени. Кол чабуулар. Азырынча ыр тандай берсеңиз болот. Ырды тандай бергенде мен кармап атам сизди. Жо, боло элек. Бул жакта. Бул сиздин Instagram аккаунтуңуз эмеспи? Бу жакта салам кырсанда биз сизчи. Ана, ыр тандадыңызбы? Тандадыңыз анда. Ырда баштаңыз. Жарашыктуу жаштайын, жадыраган жаза. Баракелде! Кол чабуулар туугандар, өзүңүздөр байкагандай эле бир эле топ менен Гүлзат Мамытбек бүт баарын кулатталды. Бул дагы өзүнчө бир күчтүн белгиси. Гүлзат айым, сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ушуңуздан жазбаңыз, жашап эле жүрө бериңиз, кол чабуулар жаңырсын. Гүлзат айым, чоң рахмат. Белегибизди бергенге чейин келиңиз ушул элге, кыргыз жерине, кыргыз элине бир дем күч берип, өзүңүздүн кайрылууңузду жазып алсаңыз болот. Эркин микрофон. Алтыным, кыргызым, жаным, берекем, космосум, ойгон. Мына биздин доор келди. 2030-жыл Кыргызстанды биринчи өлкө болуп турган мына биздин колубузда. Ошол мүмкүнчүлүктү колдон чыгарып албай, азыр ойгонолу, ар бир секундаңды туура пайдаланып, ар бир секундаң сен жашооң экен, сен өмүрүң экен түшүнүп, туура пайдаланып, максаттарга жетели. Кыргыз эч качан төшөктө жатып өлгөн эмес, Курманжандатка айткандай. Кыргыз найзанын ичинде өлгөн. Эми ушул найзабызды жакырчылыкка, жалкоолукка, көрө албастыкка сайып жок кылсак, ошол нерсени биз чоң нерсе кылып туруп көтөрүп чыгабыз. Биз кыргыздар бүткүл планетадан көтөрө турган элбиз. Мынакей. Качан уктасак болот? Уктабайбыз. Вообще уктабайбыз. 8 саат уктасак болот. Калган 14 саат уктайбыз. Шоробай кемде алкыш менен тосоңуздар туугандар. Келиңиздер, сизге биздин башкы демерчи Шора компаниясынан кыргыздын нукра суусундуктары. Сизге аябай керектүү. Себеби сиз эртең менен да, кечинде, түштө дагы, түндө дагы жалаң гана жүгүрүп жүрөсүз. Жүгүрүп келгенден кийин суусундукту баса турган эң пайдалуу суусундуктар. Рахмат. Анда эмесе келиңиз, Шоробай кем мотоцикл менен сиз жеткизип коет. По пути дегенде аңгырсып үйрөтүп барыңыз, It is a bike. Гүлзат айым мотоциклге отурбаса керек, сиз мотоциклди айдайсыз, бул жанда жүгүрүп кетет. Кол чабуулар, Гүлзат Мамытбек. Күзүндө көбүрөөк кийинебиз, анткени той топурлар башталды демекчи. Бардыгыңыздарды эгерде биз кийип турган кийимдер жакса, Төмөндөгү эки дарекке кайрылсаңыздар болот. Коюп кийинип алып туруп биз сиздер баргынча айта беребиз, мээримге кайрылсаңыздар, мээримден эң сонун болуп жасанып чыгасыздар. Ден соолукка зыяндуу суусундуктардын ордуна кыргыз жыттанган, ден соолукка пайдалуу Максым Шорону сунуштайбыз. Бир гана үйдө, бир гана көчөдө эмес туугандар, жашылыгыңыздарга дагы буйрутма берсеңиздер, Шоро сиздердин жашылыгыңыздарга бочкасы менен таптаза бойдон, сопсонун даамдуу бойдон алып келип бермекчи. Шоро бул күч кубат. Кадрлуу телекөрүүчүлөр, көз ирмемде бүгүнкү берүүбүз дагы соңуна келип жетти. Кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар, жакшы жатып жай туруңуздар. Бүгүнкү биздин конокторубуз албетте сиздерге 100% маанай, жакшы маанай тартуулады деген ишеничтебиз. Андыктан жакшы жатыңыздар, кийинки жума жолукканга чейин. Күлкү өмүр узартат, жылмаюуну жана күлгөнү унутпаңыздар. Салам Кыргызстан сиздер үчүн Санжар, Гүлжана жана Назира. Салам Кыргызстан. Чын эле жанагы эме калп эле күлөр экен. Калп күлгөндө мен кыргызды тургузуп таштадым дейт го, кимди тургузуп турму? Биз тургузуп чөкөчтү көрөлү. Биринчи көтөрө алабыз деп. Биз кандай эле отырабыз, отурганда мондай отурабыз дагы 3 күн турбай калабыз. Тура эле. Элдин баарын тургузуп алып эмне турабы? Ошодо өзүмдү өзүм жашоосун жашай бербейби? Турсаңар тургула, жатсаңар жаткыла, отурсаңар отургула, иштесеңер иштегиле. Ар бир адам өзү үчүн жашайт, өзү үчүн иштейт, өзү үчүн жүрөт, туурабы? Ооба да. Керек болсо биз
Гүлзат үчүн иштеп аткан жокпуз. Айтпасыңчы кеттикчи жөн. Тур деп мына турду кайбасын кеттикчи. Өзүбүз биз туруп кетип калалы. Ой турейин, сен мен эме экөөбүз чоң кетели, кой турбайсыңбы? Ооба, келе бериңиз.